Шевченкого чакырык таштаган мушкер Сехудо Гиннестин рекорддор китебине кирди. 33 жаштагы мушкер эркин күрөш боюнча Пекин Олимпиадасынын алтын медалынын ээси жана UFC уюмунун чемпиону. Жеңил салмак категориясы боюнча учурдагы UFC чемпиону Генри Сехудо жыл сайын белгилүү адамдарды жарыялаган Гиннестин рекорддор китебине кирди. Мындай кабары менен ал Instagram баракчасы аркылуу бөлүштү. Сехудо беделдүү аралаш мушташ спортунун курун тагынууга жетишкен алгачкы Олимпиада чемпиону болгон үчүн рекордду жаратты деп табылган. Бул Гиннестин рекорддор китеби 2020. Мен сиздерге 3 жолку чемпион сезону болом деп айткан элем. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Олимпиаданын биринчи чемпиону жана UFC титулунун ээси. Дагы бирөөнү унутуп калышыптыр. Бул менин экинчи курум. Кандай болсо да бул рекордко сыймыктанам. Мага дем берди, деп айтты спортчу. 33 жаштагы Генри Сехудо эркин күрөш боюнча Пекин Олимпиадасынын алтын медалынын ээси, жеңил салмак категориясы боюнча UFC чемпиону болду. Буга чейин ал кыргызстандык жеңил салмактагы UFC чемпиону Валентина Шевченкого чакырык таштап, тарыхта гендер аралык дүйнө чемпиону болуу ниетин билдирген. Ага жооп берген Шевченко беттешке чыгууга каршы эместигин айтып, бирок сүттү ысык ууртабай этият болушу керектигин эскерткен. Кийинчерээк уюмдун президенти Дана Уайт Сехудонун идеясын аңкоолук деп атаган. Кыргызстанда соңку 2 жылда 600 киши спорттук наамдарга ээ болгон. 2018 жылы атлеттердин көбү эл аралык класстагы спорт чебери наам үчүн талаптарды мыкты деңгээлде аткарып, соңку 5 жылдагы рекордду жаңылашкан. Жаштар иши жана дене тарбия спорт агенттиги 2018-2019 жылдары 600гө чукул адамга спорттук наамдарды ыйгарган. Бул туурасында аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык 2018 жылы Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамы 199 спортчуга берилсе, былтыр 250 атлет алган. 2 жыл мурда эл аралык класстагы спорт чебери наамы 56 адамга ыйгарылса, былтыр бул көрсөткүч 2 эсе төмөн болгон. Дал 2018 жылы атлеттердин көбү эл аралык класстагы спорт чебери наамы үчүн талаптарды мыкты деңгээлде аткарып, соңку 5 жылдагы рекордду жаңылаганы айтылат. Соңку 2 жылда дене тарбия жана спорт жаатындагы мамлекеттик наамдарды 54 киши алган. 3-чү даражадагы Манас ордени 1, Данакер ордени 1, Даңк ордени 1, Даңк медалы 11, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери 2, дене тарбия жана спорттук мыкты кызматкери 15, мамлекеттик кызматтын эмгек сиңирген кызматкери 1, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы 22. Жайкы Олимпиада оюндары башка убакытка жылдырылды. Буга чейин Япониянын премьер-министри Синдзо Абе эл аралык Олимпиада комитетинин жетекчиси Бахха оюндарды 1 жылга жылдырууну сунуштаган болчу. Токиодо өтө турган Жайкы Олимпиада оюндары 1 жылга жылдырылмай болду. Бул тууралуу РИА Новости Токионун губернаторуна шилтеме берип жазды. Тарыхта биринчи ирет ири спорттук иш-чаранын мөөнөтү өзгөрмөй болду. Буга чейин Австралия, Канада жана Улуу Британия быйыл Олимпиадага катышпай турганына жар салды. Олимпиада оюндары июлдун аягы, августтун башына пландалган. Кыргызстандык спортчулардын 5 лицензиясы бар. Бул илдеттен улам Нурмагомедов менен Фергюсондун беттеши жылды. Мушкерлердин беттеши 18 апрелге планданган болчу. Уюм азырынча турнирдин өтө турчу жаңы жер издеп жатканын айтты. Россиялык Хабиб Нурмагомедов менен америкалык Тони Фергюсондун катышуусундагы беделдүү UFC 249 турнири Нью-Йоркто болбой калганын промоутерлик компаниянын расмий сайты билдирди. Чечим Нью-Йорк штатынын атлетикалык комиссиясынын көрсөтмөсү менен кабыл алынган. Бул жакта илдетке байланыштуу массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган болчу. UFC президенти Дана Уайт жакын арада берген маегинде Хабиб менен Тонинин мелдеши көрүүчүсү жок деле өтүшү мүмкүндүгүн билдирген.